Анда эмесе кайрылууну кароого өтөбүз. Сөз судья Мергүл Рыскылбековна Бобукеева баяндама берүү үчүн берилет. Неме өзүңүз? Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү процесстин катышуучулары, 2025 жылдын 22 майында Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна Жаран Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 абзацын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясынын кызмат ордуна талапкерлерге коюлган талаптар бөлүгүндө анын 3 жылы 1 инстанцияда жана 2 жылы 2 инстанцияда судьялык стажынын милдеттүү түрдө болушун караган ченемдик жобосун Конституцияга ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу келип түшкөн. Кайрылуудан белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Конституциясында 95 берененин 5 бөлүгү курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан жогору эмес юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес, анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку сотунун судьясы боло алат деп белгиленген. Кайрылуу ээси Конституциянын бул жобосунда судьялык кызматта 5 жылдык стаж 1 жана 2 инстанцияга бөлүнүп көрсөтүлбөгөндүгүн белгилейт. Буга Конституциялык сотунда судьялык кызматты аркалаган 5 жылдык судьялык стажы да кирет деп эсептейт. Ошондой эле кайрылуу ээси Конституцияда инстанциялар боюнча белгилүү бир ыраттуулукта судьялык стажды бөлүштүрүү камтылбагандыгын жана 5 жылдан кем эмес судьялык жалпы иш стажынын анын ичинде Конституциялык сотто алынган иш стажын бөлүшүн гана талап кылаарын белгилейт деп айтып кеттим. Бирок 2024 жылдан 5 августундагы номер 159 Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы менен 5 жылдан кем эмес судьялык иш стажы жөнүндө талапка анын 3 жылы 1 инстанцияда жана 2 жылы 2 инстанцияда деген сөздөрү кошуу менен аталган конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Арыз ээсинин пикири боюнча бул конституциялык талаптардын мазмунун иш жүзүндө өзгөртүп, аларга жаңы маани берген жана Жогорку соттун судьясынын кызмат ордуна талапкер болууга укугу бар катышуучулардын санынын кыйла кыскарышына алып келет. Ошол эле учурда талапта белгиленген стажга ээ эмес мурда Жогорку сотко дайындалган судьялардын легитимдүүлүгү суроо жаратат. Мындан тышкары Жорокулов белгилегендей, мыйзам чыгаруучу тарабынан киргизилген инстанциялар боюнча стажды бөлүштүрүү карама-каршылыктарды жана иш жүзүндө кыйынчылыктарды жаратат. Алсак, жергиликтүү соттордун судьялары биринчи ирет 5 жылдан мөөнөткө дайындалат, 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Жана бул мөөнөттүн алкагында 2 инстанциядагы сотко дайындалган судья 1 инстанциядагы сотто 3 жылдык стажды өтүү мүмкүнчүлүгүнөн объективдүү түрдө ажырайт. Арыз ээсинин пикири боюнча мындай конструкция судьялардын карьералык өсүшүнө негизсиз бөгөттөрдү жаратат, аларды кызматка дайындаган органдардын көз каранды кылат жана коррупциялык тобокелдиктерди жаратат. Арыз ээси ошондой эле 1 жана 2 инстанциядагы соттор Конституциянын 94 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык жергиликтүү соттордун бирдиктүү категориясынын таандык кылынгандыгын жана Конституция менен белгиленген укуктук статусундагы айырмачылыкка ээ эместигин белгилейт. Демек, 2 инстанциядагы судьялардын кызматтык стаж максаттары үчүн атайын категорияга бөлүү жасалма болуп саналат жана сот системасынын конституциялык табиятына туура келбейт.
Кайрылууда белгилегендей, талашып жаткан ченем Конституциянын 95 беренесинин жоболоруна гана эмес, ошондой эле жарандарга мамлекеттик, жарандык жана муниципалдык кызматка мыйзамда белгиленген тартипте кирүүдө, кызмат боюнча көтөрүлүүдө, бирдей укуктарды, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү кепилдеген Конституциянын 37 беренесинин 3 бөлүгүнө да карама каршы келет. Кайрылуунун субъектисинин пикири боюнча талаш жараткан талаптардын киргизилиши кудоолоочу шарттарды түзөт жана мамлекеттик кызмат орундарына бирдей жетүү принцибин, ошондой эле баш мыйзамда белгиленген судьялардын көз карандысыздыгынын принцибин да бузат. Буга кошумчалай арыз ээси жогорку соттордун судьяларын дайындоонун эл аралык практикасына шилтеме жасайт. Анда дайындоонун негизги критериялары бул жаш курагы, кыйла олуттуу юридикалык стажы, кесиптик жактан жетилгендик болуп саналат. Бирок сот инстанцияларынын өтүүнүн ыраттуулугун каралган эмес, бул талашып жаткан талаптын өлчөмдөш эместигин жана рационалдуу негиздин жоктугун тастыктайт. Арыз ээси бул чектөө Конституциянын 23 беренесинин 2 бөлүгүндө белгиленген максаттарга ылайык келбестигин өзгөчө көңүл бурат. Анда укуктарды жана эркиндиктерди чектөө үчүн жол берилген негиздер аныкталган. Аларга улуттук коопсуздук, коомдук тартип, калктын ден соолугун жана адеп ахлактык коргоо, ошондой эле башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо кирет. Арыз ээсинин пикири боюнча, инстанциялар боюнча судьялык стажды бөлүштүрүү талабы бул максаттардын бирин да көздөбөйт, андыктан конституциялуу эмес болуп саналат. Ушуга байланыштуу арыз ээси Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна аталган талаптын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37 беренесинин 3 бөлүгүнө, 56 беренесинин 2 бөлүгүнө, 94 беренесинин 3 бөлүгүнө жана 95 беренесинин 5 бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүүнү өтүнөт. Маалымат үчүн иштин туура чечилишин камсыз кылуу максатында кайрылууну текшерүү жана ишти кароого даярдоо менен байланыштуу бардык зарыл аракеттер көрүлгөндүгүн билдирем. Алардын жыйынтыгы боюнча иш Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда кароого даяр. Мергүл Рыскылбековна, суроолоруңуздар барбы, урматтуу судьялар?